Ассаламу алейкум жамаат, жумушка чыгып атам. Могу 2-5 килограммдык күрүштөн экөөнү салып беришти. Эгерде көк жар жактан өтүп калсаң мында берип койчу дейт. Хорошо деп буну салып алдым, мен багажда жүрө берет. Көк жар жакка уруп калсам берип коём. Было создано в 1927 году. В 1930 году ранее. Доставка мындай мешок экен. Доплата десең түшүнүшпөйт, аны тем более батпайт бул мешокчу. Грузовойго сала турган доставка экен да бул. Чисто. Отмена кылгыла дедим, тиги заказ берген экен, получатель заказ берген экен. Анын бөлен сиденьяны жаткырып салсаң деле бакчыда эмес. Могу аякты полный потолок очен тийип, кир лай мешогу өлтүрөт да. Анан меники безналичка болчу да, жанагы акчасын снимать этип койду уже заранее деди. Айттым. Заказ келип сөздү бөлүп калды. Аны айттым ошентип. Безналичка акчаны снимать этип коет деди. Отмена кылсаңар, кайра акчаңарды кайтып берет, анан неустойкага бир аз эле акча алып коет. Биз келип, биякта күтүп турганыбыз үчүн дедим. Аны ошо 50-60 сом деле биз чукуп тиги табып, менет кылып таап атпайбызбы дейт. Анан айттым, биз деле эжеке бияка менет кылып чукуп, бензин кетирип келип атпайбызбы. Эгерде сиздики азыр наличка болгондо, сиз мени жөн эле кидать этип коймоксуз, отмена кылып коюп. Жакшы бар деп эле, давай деп пока деп коймоксуз. Без наличка болгондо кичине снимать этип коет. Ал снимать эткен акчасы биз могу 2-3 километрден бери келип, биякта күтүп турганыбыздын эле акчасы. Ал деле биздики деле менет туура түшүнүп коюңуз. Отмена кылып башка желательно грузовой эле чакырыңыз деп койдум. Отцепочка 2 заказ келип, арт артынан экинчисин завершать этип бүттүм, могу заказ болчу. Бирөөсүн жеткиргенде экинчиси ошол үйдөн чыгып калды, ал үйдөн алып келип, могу Рыскулов алып келдим. Общий 311 болуп тур бул 2 заказ. Так, жана блокировкадан чыктыбы, чыга элекпи көрүп коеюнчу тиги аккаунт. Так, PKKG гана. Блокировкадан чыккан болсо, именно доставка аккаунт менен иштеш керек да, негизи ошондо заказдар көбүрөөк болот. Блокировкадан чыккан окшойт походу. Диагностика кылабыз. У нас селфин эле жанагы турат экен, өтүп коебуз. Өтөбүкөн көрөлүчү азыр. Так. Мына заказдар ушинтип чыга берет, индрайвтан обновить этилип. Ким көрө элек болсо индрайв менен иштеп. Ошо индрайв жөнүндө подробно сурадыңар эле го, мына индрайв. Могу үстүндө профиль турат. Оценкаңар, рейтингиңер, анан канча заказ кылган количествосы жазылып турат. Бияка кирсе болот монтип. Настройкалар бар да башка. Межгород заказдар деле караса болот, могу межгородко кирип алып. Так. Могу кичине көтөрүп тур Мадина ценасын. Да, кичине көтөрөбүз, 200гө көтөргөнгө чейин. Анан 220 предлагать этебиз, 200гө көтөрсө. Караван. Конушалы Жангазиева дейби. 14 километрге 250, кечирип кой. Так. Еврейский торг кылышып атат. 182 сомдон кармап турат. Ставку пока не поднимают. Ладно, тогда подождем. Каравандан Жангазиева тияк-бияк дейт. Файн Антоновка 250. Бул жанагы заказ 250 сомго. Вряд ли барышат.
3 сом предлагать етіп көрейін, может доставка. Либо кайра индрайв алып калам ал жактан. 3 сом принимать етишти. Так. Караван деп тұрды өле. Яндекстен сразу линиядан шығып қош керек, а так сразу индрайвтан алғаннан кейін берчеле да болчу. Так, бұл заказды завершать еттім. 300 сом которду. Индрайвта заказ жоқ пока. На всякий случай деп Яшадан шығып қаласыз, доставка шығып қалса. По пути в город. Кішкене шарға жақындап қалғанда, именно по путині басып қоямын да. Шардың где-то мол бурчын қойып тұрып. А так уже шарға ем жетейін деп қалғанда қайра артқа заказ беріп салышым мүмкін да, ошон үчүн по пути кылып коюш керек. Так, если что, лицо түшкөн камераға сразу табабыз деп койдум. Выкуп менен 2,5 мың сом бердим. Анан бир пакет берди, джинсы деп. Азыр бул адреске алып келдим да. Береговый переулок 16. Чалсам отвечать этип кетат. Подозрение бар да менде жанагындай мошеннический схема дегенчи. Азыр көрөбүз. Сообщениядан кийин связьга чыгабы же чыкпайбы. Күрүштү алып келип берип коюн деп келсем Тынар Курбаналиев, Борончу байкелер чыгып алды го күрүштү. Коноктосуп тур эле. Жанагы мошенниктер заказ бергенде күтүп анан возвратты басканда смысл жок болчу, ошон үчүн завершать этип койдум. Техподдержкага да жазып коем, мошенники деп. Чтобы алар билиш үчүн ошол номер менен кийин заказ кылбай тургандай кылыш керек да. Башкалар дагы ошондой ситуацияга түшүп калбаш үчүн. Анан азыр 102-ге чалсам, жанагы дейт. Ошо Ленский райондун жана гомуна барып заявление жазып кой дейт. Ал ошока по делам заказ алып барып заявление да жазып койгом. Мен алган жерде Акунбаева бакадагы магазин бар го, Глобус беле, эмне эле Азия беле. Ошол жакта камералардан чыгып калышы мүмкүн да лицосу. А так менде деле подозрение бар болчу да, елки жанагысын затупил өзүм. Бетин камерага тартып алыш керек эле. Камерага тартайын деп атканда эле уже сливать этилмек да. Тим эле коюңуз деп. Жолдон келип атканда ойлонуп, что-то здесь нездравое происходит деп подозрение көчөп, могу пакет болчу. Ичин ачып карасам, жанакен өз башында өзү деле айткан джинсы деп. Джинсы какой-то гирирек, поношенный джинсы экен да. Башында эле ошол бала турганда эле ачып караш керек болчу джинсыны. Сурап там, эмне кылып атасың, сатып атасыңбы джинсын деп. Ооба демек, анан джинсын ачып карасам, гирирек мындай эски джинсы турса, эски джинсын сатып атасың. Ты что, дурак что ли? Деп ошол жерден дагы полиция этилмек да. Же видеого тартып аткан моментте лицосун, либо эски джинсын көргөн моментте өзү сливать этилмек, өзүм затупил, короче. Азыр Ленский райондун гомуна келдим. Заявление жазып койгонго. Көрөбүз, бул жолкусунда биздин милиция жардам бере албайбы же бере алабы. 2018-жылда бир ушул сыяктуу ситуация болгон. Анда табышкан эмес. Азыр көрөбүз эми. Биздин доблестный милиция кандай жардам беришет экен. Эгерде жардам бере албаса, өзүбүздүн башкача методдорго өтүшүбүз керек болуп калат кийинкисинде. Ассаламу алейкум. Тиги чалдым эле 102-ге жаначы. Тиги мошенниктер боюнча доставкадан. Мону берип беришкен жана доставкаданчы. Выкуп менен деп 2,5 мың котортуп. Джинсы деген анан жолдон кетип баратып что-то подозрение кармап койду. Ачып көрөйүнчү деп ачып карасам, анда уже поношенный джинсы экен да.
Короче, ошондой схема менен кылышканда мошенниктечи эскилерди шынды салып 2,5 миң берген мага. Анан тиги точкасына доставка кылып алып баргам да. Бир чалсам албады, сразу эле уже подозрение кетти да, потому что шым эски болчу. Каяка алып бардың? Тиги азыр адресин бияктан карап коеюнчу. Жок, каяктан алдың эми? Алганда жанагыдан Садырбаева 107 могу жанагы бар го, глобус беле Ахунбаева бакада. Ким берди эле аяктан сага? Бир жаш бала берген. Походу өзү эле заказ берген да алчы. Өзү эле заказ берип. Садырбаева 107, анан Б точкасын жанагы алып бара турган жерин Сөткө тартып алганбы булган? Береговая 16. Жок, ошо тарткан эмесмин. Бирок ошол жактан камерадан деле чыкса керек, жанагы камералар көп го. Глобус беле ал жерден эле, же Фрунзе беле. Садырбаева 107. Азия экен. Азия деген торговый центр бар го. Супермаркет. Бир эле жолу чалдым, албаганда эле сразу сообщение жазып койгом агачы. Если что, камерага түшкөнсүң, эмне кыласың деп жазып койгом да, жөн элечи. Камерага түшкөндө эле эмес, машинада жок болчу камера. Просто ошентип жазып койгом да. Эмне кыласың, жарым саат берейин десем, жарым саат уже өтүп кетти. Салып коесуңбу, ушундан бирге которуп коесуңбу, эмне кыласың десем, жооп берген жок. Берген жок. Андай басастырып иш албады. Да, выкуп менен негизи көп эле болот, баары эле нормально беришет да, негизи Яндексте деле жок доставка. Айырмасы деле жок боло берет. Кыргызча удобно да? Боло берет. Орусча удобно болсо. Кыргызча эле жаза берейин. А так баары эле выкуп менен болгондо беришчү да. Аябай редко эле болот да мындай случай. А бирок башында бетин, лицосун тартып алайын десем, видеого ал жактан эле сливать этилип кетмек да ужечи. Мен тетигил жерге токтогом да, примерно ошонун ичине сол жагыраак жака. Ошол жакта карап турган могул камера бар экен. Азыр кирип охранадан сурап коюш керек. Убактысын айтып туруп, ушул убактагы запистер. Ошол бала ичине кирген болсо, кийим-кийимдеринен известный болуп чыгат да. Яндекстин поддержкасына толчок, как всегда, жаздым бит барын подробно. Жазсам, в таких заказах есть комментарий, что заказ нужно оплатить наличными. Деньги за товар переданы вам будет получателем. Вы увидите информацию в экране, когда поступит заказ. А десең, Б дейт го булар. Бул түшүнгөн деле жок, бул ботчу. Эч нерсени. Мындай адам менен кантип сүйлөшсөк болот? Да, жазанчы, с человеком можно поговорить. Бот, ты меня не понял. Ат десең, тө дегенде эле жазды го. Охранадан сурасам, ал жанагы жактан туруп, анан сенин машинаңа барып тур дейт. Аптекалар жакта турган дейт. Аптекалар жакта туруп, анан сенин жака машинаңа басып барып, аны лицосу көрүнбөйт экен. Өйдө камерадан көрүнбөйт да. Акындай ачык цветтеги жанагы кийген, анан кепка кийген бала экен эле да. Ак кроссовки, серый цветтеги ачык түстөгү. Аптекалардын сыртында камера болсо, ушулардан көрүнөт да. Азыр мен карап турам, мыяктан камера. Сыртта камера болгон болсо,
жактан лицосу көрүп калышы мүмкүн. Эгер камера жок болсо, бияка келбей эле коюш керек. Ошо сага посылканы берип койгондон кийин эле тээ жакка барып тротуар менен кетип калган дейт да. Если тротуар менен бул сторонага жүргөн болсо, могу камерадан көрүнүп калышы мүмкүн экен. Лицос бияк жарык. Если ушул жакка кетсе. Яндекс тем временем. Я человек, постараюсь помочь. Пожалуйста, попробуйте вернуться к отправителю и попросите оплатить посылку. В этой ситуации вернуть стоимость посылки на баланс не получится. Мошенник болса энеңкине кайра келип жана кылмак белең. Сен адам болсоң, ботко окшоп жазып атасың го. Мына жамаат кече 4.97 болчу рейтинг. Бүгүн 4.91 болуп калыптыр. Жанагы мошенник акчаны алганы аз келгенсип, еще недовольный болуп, 1 звездочка коюп коюптур. Акыркы заказ мына көрдүңөрбү? Анан техподдержкадан более-менее адекватный жооп келиптир эми. Простите, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Люди, которые позволяют себе подобное, больше не смогут пользоваться сервисом. Если вас просят что-то купить, лучше отказаться от выполнения заказа. Доставка такой посылки – нарушение стандартов сервиса. Подробнее об этом можно почитать в этой статье. Заказ может отменить пользователь. Также вы можете сделать это самостоятельно. Для этого нажмите кнопку «Отменить» и выберите причину отмены. Деп ушуну отмена кылган болсоң, эртеси күнү блок болуп турган болосуң 3 күнгө. Решать эту ситуацию нужно на уровне закона. Пожалуйста, обратитесь в полицию. Если правоохранительным органам будет нужна дополнительная информация, мы обязательно пришлем ее по официальному запросу. Напишите, пожалуйста, если я могу вам помочь в чем-то еще. Эми жанагыларга айтыш керек экен Яндекске запрос жөнөткүлө деп. Бүгүн эртең барып калсам, что-то эмне болуп атат деп сурайм. Гомго барганда. Кыймылдабаган болсо, кыймылдатканга аракет кылыш керек аларды. Ошакка запрос жөнөткүлө Яндекске депчи. Анан до конца чыгыш керек мындай жанагыларга. Запрос скоро. Сохраните данные этого заказа и пользователя. Заявленияны статистика үчүн эле жазып койдум. Ошондой ситуациялар может көбөйүп статистикадан. Анан бир күн өйдө жактан аларга приказ келет, анан серьезно кайра башташат да. А так булардын чуркашына көзүм жетпейт. А так табып койсо оңой эле, табып койсо оңой эле. Например, менде полномочия корочка болгондо бир эле кудок кетирип туруп табып коймокмун да. Запрос жөнөтүш жактарга запрос жөнөтүп туруп эле оңой эле ал. Просто аларды кызыктырыш үчүн сен либо власть болуп давить этишиң керек, либо мотивация беришиң керек акча менен. Ошол эле. Коммерческий эле организациялар сыяктуу. Бизде частный милиция ачып койсо жакшы болмок, барсаңыз здравствуйте, тияк-бияк деп ресепшнда бирөө күтүп алып анан күлүп жылмайып бүт бардык вопросторун чечип берсе до конца.